ИАЭК жана Евразиялык экономикалык форумдун алкагында коомдук коопсуздукту 4000ден ашык милиция кызматкери камсыздайт. Бул тууралуу ИИНдин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов билдирди. Айта кетсек, Бишкекте 26-27 майда Евразиялык экономикалык форум жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги иш-чараларды өткөрүүдө коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча бир катар иш-чараларды өткөрдү. Форум өтө турган жерлерде коомдук коопсуздукту камсыздоочу ички иштер органдарынын өздүк курамына тиешелүү тапшырмалар коюлган. Анын алкагында Бишкек жана Чүйдө 19-17 май аралыгында укук тартип алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Анын негизинде ошол иш-чара өтүүчү жерлердин аймагындагы ошол жогорку даражада коноктор келүү учурундагы жол каттамынын жол боюндагы үйлөрдө, көчөлөрдө ошол алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлдү. Аңчы мергенчи сүйүүчүлөрдүн курал жарактарын сактоо шарттары текшерилип, бардыгы тең каттоого алынды.